Саламатсыздар, урматтуу мекендештер. Бүгүн бизде Супара онлайн радиосунун Супара каналына конокто Москвада медициналык борборлордун катарында көптөн бери түзүлүп калган ушул Дружба медициналык борборунун эмгек жамааты отурат. Бүгүн бизде конокто болмокчу. 1 саат бою сиздер менен. Андыктан бүгүн бизге медициналык тармакта суроолорду сиздерден түз эфир аркылуу Instagram баракчасынан, Одноклассники, Facebook, YouTube каналдарыбыздан көрсөңүздөр. Түз эфирден суроолоруңуздарды комментарий менен түз эфирдин астына жазып калтырсаңыздар болот. Же болбосо биздин WhatsApp номерге 825 805 98 99 номерине кайрылып койсоңуздар. Түз эфирден бүгүнкү биздин конокторубузга берсеңиздер болот. Мен бүгүнкү биздин конокторубузду студиябызга куш келипсиздер демекчибиз. Андыктан мен сиздерди тааныштырып өтөйм. Бул жерде бизди карап отурган мекендештерибиз менен. Дружба медициналык борборунун жетекчиси, негиздөөчүсү Мукашев Эдил Адырбекович, врач, стоматолог, 30 жылдан ашуун стажы бар. Андан кийин биздин гинеколог эжебиз Чынара Ильясова эжекебиз, андан терапевт эжекебиз Махабат Сарыбаева эжекебиз отурат. Студиябызга кош келипсиздер дагы бир жолу. Биз 1 саат бою ушу Москвадан же башка өлкөлөрдөн көрүп отурган мекендештерибиздин суроолоруна жооп берип, же болбосо өзүңүздөрдүн Москвада иштеп жүргөн өзүңүздөрдүн кызматыңыздар тууралуу кенен маалыматты берип өтсөңүздөр болот. Андыктан мен суроону алгач, бүгүн ушул медициналык борборубуздун ушу жетекчиси Эдил Адырбековичке берсем. Дружба медициналык борбору деп ушул медцентрдин ачылганына канча жыл болду? Кандай муктаждык менен, кандай ой менен ачылып калды? Азыркы учурда кандай иштеп келатасыздар? Жалпы эле ушул бизди көрүп турган мекендештерге тааныштырып өтсөңүз. Саламатсызбы. Вообще негизи медцентрлер каяктан эмне болуп пайда болуп калганынан баштайлы. Ооба. 2005-жылы. Өзү Москвада 2001-жылы. Орустардын клиникасында иштеп жүрүп, ошондо посолу Запас Жумагуловичу чакырып, ошо киши кой балам элдерге жардам бербесек болбой калды. Анда мындай медцентр жок. Жерлештерибиз аз болгону менен мигранттарды вообще эч ким карачу эмес кездечи. Ушундай кыйынчылык болуп калган. Мындай окуялар болуп кеткен да. Подмосковьеда стройкада иштеп атып, туберкулез жугуп калган экен. Анан такыр болбой калганда жанында балдары алып барып коймөгө салып берди, поездга салабыз. Анан поезддан өлүп калат. Ошол моментте анан бул поезд территория Кыргызстана болгон үчүн посольстводон чакырып калат. Ошентип 2-3 случай болгондон кийин элчилик посольство ошо Апажумович почему курсы болуп калган. Анан ошондон муктаждык ошондой болуп атат. Элдерибизди каралбай калды. Мен силерге помещение берейин, бир комната берейин, ошол гостиница, посольствонун гостиницасынан деп. Ошол 2005-жылы ошо посольствонун гостиницасынан баштадык эле ачып. Андан Кулар Заматович помощник эле Апажумовичтин. Кийин өзү да посол болду. Жакшы билет. Ошо кишилер болуп, негизде башынан түзүп медцентрлерде иштеп келдик. Баштадык. Өзүнүн кыйынчылыктары бар эле. Баштаганда эле ошондой. Оңой эмес эле. Анда эле өттүк десек болот. Анын баары үйрөнгөндөрдү окуп билдик. Ошентип 2005-жылдан бери баштап мен Маяк медцентрин ачканбыз, эсиңизде болсо. Бирок Маяк медцентринде элчилик кошо болуп, учредительдерибиз көп эле да. Дружбаны 2014 ачтык. Баштадык ачып. Анткени Дружбаны уже как өзүм ачып, жеке. Өзүм ачып ошондон Дружбада атын коюп, лицензияны 2017 алдык. Дружба, ошондон бери Дружба деп иштеп келатабыз. Жалпысынан бул 2005-жылдан баштап түзүлүп келаткан
кыргыздардын медициналык борбору да. Алгачкылардан болуп эми ошол ачылып аткан мердиктик центрде ошо сиздер башында турган экенсиздер да. Анда эмесе мен андан ары суроону улайын. Бизде бүгүн ушул кыз келиндерибиз аябай көп эмеспи Москвада. Ошолордун катарында иштеп жүрүп бир сууктан же дагы бир башка себептерден бир оору менен мындай кыйналып калган учурлар болуп сиздерге кайрылган учур болот да. Анан мен ошол суроону сизге берген атам. Кандай оорулар менен биздин ошо Москвадагы кыздарыбыз, кыз келиндерибиз сиздерге көп кайрылып келатат? Кыз келиндер көбүнчө суук тийген боюнча келишет. Жыныстык жактан жугуштуу оорулардын инфекциясылары менен келишет. Көбүнчө келишет кош бойлуулар учетко туруп, обменный карта алабыз, ушу Москвадан көз жарып, балабыз менен аман эсен өстүрүп, чоңойтуп калалы деген ой менен. Ошолордун арасында кээ бир кезде аябай эле ооруну созуп, козгоп, же болбосо өзү интернетте дарыларды алып алып, ичип, анан уже пайдасы болбой, уже таза эле алып кеткендер келип калышат да. Ошондой ооруларды аябай эле кыйын оорулап, дарылап, анализдер алып, же түшүнбөйсүң бул оорубу же тигил оорубу. Ошондуктан суранат элем да ушу кыз келиндерге эч качан интернеттин дарылар менен пайдаланбагыла. Анткени биз бекер менен 7 жыл окуп, 40 жыл стажы менен иштеп, и то схемаларды, китептердин баарын ачып, көрүп, журналдарда азыркы жаңы дарылар кандай экен ошолордун баарын көрүп, анан ошондо гана дарылайбыз да. Андай жеңил болсо биз эмнеге окуйт элек, эмнеге иштейт элек, туурабы? Ошондуктан сураныч. Сураныч. И көбүнчө баягы иш деген иш, баарыбыз тең бияка келип атабыз, ушу иштеп келип атабыз. Бирок ошо кош бойлуулар эртерээк келип, учетко туруп, 12 неделге чейин эмнеге? Анткени 12 неделге чейин баланын бүт негиздүү органдары пайда болот да, колу буту, өпкө, боор бөйрөк, жүрөктөрү. Ошол моментте какой-то оору менен ооруса, ошол жери оорукчал болуп калышы мүмкүн. Анан кийин келечекте эне ата өзү эле кыйналат. Баланы дарылаш, андай примерлер толтура. Кээ бир келин бар, баласы төрөлүп, бөйрөгүнөн осложнение болуп, азыр мына 4 жашар бала уже 2 операция алып, бир бөйрөгүн алып койду. Ошо эми ким күнөөлүү деп айта албайсың, бирок ошо бала эле кыйналып атат, аял өзү эле кыйналат. Ошондуктан эртерээк келип, учетко туруп, анализ тапшырып, мен түшүнүп атам, анализдердин каражаты көбүрөөк кетип калат. Бирок ошо анализдин себеби менен биз билебиз, баласы жакшы чоңоюп атабы, жетиштүү негиздүү микроэлементтер келип атабы, чоңойгону жакшы болобу. Ошон үчүн анализ тапшырылат. Ошон үчүн суранам, келип убагында любой консультация боюнча чалгыла. Консультация акысыз. Бүт түшүндүрүп берем, кандай кылыш керек, эмне кылыш керек. Билген киши, маалыматты билген киши баарын билет дегендей. Ооба. Эми ошол сиз жана айтып атпайсызбы, жыныстык ооруларынан да бир суук өткөндөн деп атасыз. Ошоларда мисалы өтүшүп кеткен учурлар болобу? Болот. Анан сиздерде ошондой шарттар бар да, жаткырып, өзүңүздөрдө Дружба медициналык борборунда жаткыртарганга же шаардын, Москванын ошо шаардык ооруканалары менен келишим түзгөнсүзбү? Андай да балдар келишим түзөбүз. Если биздин күчүбүз жетпесе, анткени биз все-таки поликлиника деп эсептелет да, бирок бизде дневной стационар бар. Уже болбой калса жаткызабыз, дарылайбыз, капельницаны жасайт, медсестралар түнү бою калып карап турушат. Алардын бүт баарын түзүп беребиз, бүт шарттарын баарын. Бирок ошо өткөзүп жиберет да, жанагы эле айтканым, чыдап жүрө беришет, таптаза эле болбой калганда. Биринчи эле ошо өзүңдү жаман сезип же температура болуп келгенде дароо эле келсеңер бизге дарылаганга да жеңил болот. И если бир башка клиникаларга келишим түзүлгөн клиникага жиберсек, биз дагы бетибиз ачык болот да, что эмне бизге ушундай ооруларды жибересиңер дегендей болбогондой. Негизги дарыланып, жашынакай ден соолугу менен кайта иштеп кете берсин да.
Эми бул жерде мен сизге дагы ушундай өзүңүз айткан сөздөн улам бир суроону бергим келип атат. Мына айтып атпайсызбы? Бизге келбей эле биз 7 жыл окуганыбыз эмне ушундай атайын канча баягы оорунун алдын алып, же эмне оору, каяктан чыккан оору, же кантип дарыласа болот, ушунун баарын окуп келсек эле, бияктан азыр интернет деген пайда болуп, интернеттен бир реклама кылган дарыны алып ичип алышат деп атпайсызбы? Эми кандай ошо дарыларды ичкенде ошондой кандай оорулар сакайбай эле күчөгөн учур болуп атабы, же жакшы дагы башка ооруну пайда кылып, же дагы бир жакшы жагына дагы жыйынтык болгон учурлар барбы? Мына муну канча жыл иштеп атам, мына 13-жылдан баштап иштеп атам Москвада. Сакайып жакшы болуп тургандар бир да көрө элекмин. А күчөнүп, ал оору кайта ооруга айланып кеткендер толтура. Анткени ар бир микроб, ар бир өзүнчө дарыга гана таасир берет да. А силер болсо билбей эле ошону биз даже фармакологияны окуганда анализ керек. Мындайча айтканда мен көбүнчө мындай маселе алып келем да, силер тамак бышыгында эмне кыласыңар? Бүт чогултасыңар, туурабы? Карточка, пияз, эт, бүт баарын тең. Ирети бар. Жөндөн жөн эле дарыламан болбойт. Так, мен мекендештерге кайрылуу жасап өтөйүн. Балким суроолор болсо бизге түз эфирден бергенге мүмкүнчүлүк болуп калсын. Урматтуу бизди көрүп отурган мекендештер, Instagram колдонуучу көрүүчүлөрүбүз, Одноклассникиден, Facebooktан көрүп отурган мекендештерибизге бүгүнкү биздин Супар онлайн радиобуздун коногу медициналык Москвада медициналык дружбалардын катары көп, саны андан да көп дегендей, бирок сапаты жагына да көңүл буруш иретинде ушул бүгүн биз атайын Супар онлайн радиосуна Дружба медициналык борборун чакырганбыз. Бүгүн бизде медициналык борбордун ошо Дружба медициналык борборунун жетекчиси Эдил Мукашев жана Чынара Ильясова жана терапевт Махабат Сарыбаева эжекелерибиз конокто турат. Андыктан суроолоруңуздар болсо бизден түз эфир аркылуу комментарий менен түз эфирде жазып койсоңуздар, биз түз эфирден окуп бергенге даярбыз. Же болбосо биздин WhatsApp номерге 8925 805 98 99 номерине WhatsAppка жазып койсоңуздар, окуп бергенге даярбыз. Биз андан ары эфирибизди улантып, терапевт эжекебиз ушу Махабат Сарыбаева эжекебизге кайрылып отсок, сизге ошол мекендештерибиздин арасында кандай оорулар менен кайрылышат? Көп кайрылышкан мекендештерибиз ушундай. Мага ушул биздин мекендештерибиздин арасынан абдан көп оорулар менен кайрылышат. Көбүнчө эми суук тийип калган, вирустуу инфекциялар деп коет, жөтөл оорусу, тамак оорусу, өпкө оорусу, ашказан оорусу, жүрөк оорусу, давление көбүнчө кезигет, жаш улгайып калгандарда да өтө жаш мекендештерибиздин арасында дагы. Азыр ошо кан басымы бийик болуп жүрүп, өздөрү ошону билбегендер өтө көп да. Анан бөйрөк оорулары менен кайрылышат, бөйрөк ооруганын да билбей жүргөндөр өтө көп. Ошол кайрылгандардын арасында анализ тапшыртабыз. Анализ тапшыргандан кийин билинет да, бөйрөк ооруп атканы, эмнеге давление болуп атканы, анан өздөрүнө дагы таң калыштуу болот. Көпчүлүктөргө өздөрү да таң калат да, жок мен эч жерим оорубайт дешет көпчүлүгү. Анан бизге келип текшерилгенде көп эле учурларда ушундай кезигип жатат. Аларды текшерип, дарылап, көзөмөлдөп карап, эми жакшы болуп кеткендер деле көп арасында. Аракет кылып өздөрүнүн ден соолугуна өздөрү биринчи кам көрүш керек да. Адам деген 90% өзүнүн жүрүш турушу, жашоо шартынан, жеген тамагынан, кандай образ жизни деп коет, здоровый образ жизни деп коет да. Ошодон аябай эле зависит десем болот да. Ошо менен байланыштуу. Анан көпчүлүгү биздин жаштардын арасында бул жака эми бардыгыбыз эле иштейли деп келдик. Анан иштегендердин арасында кээ бирөөлөр таксиде таксист болуп иштегендер, алар суткалап уктабагандар бар арасында. Анан жүрөгү ооруп келишет, давлениеси көтөрүлүп келет. Эмне болуп атканын билбейт, алар ойлобойт да, ошо чарчагандан ошондой болуп атканын. Көп учурларда жолугат ошондой нерсе. Аларга түшүндүрүп айтабыз да, жанагы жаш балага айткандай болуп, укташың керек, хотя бы 8 саат уктап, эс алып, анан машинаны айдашың керек. Ошондой режимге келтиргенде бизден кичине поддерживающий лечение алат.
Анан жакшы болуп сакайып кеткендер көп арасында. Рахматын айтып, ошондой учурлар көп болот. Ошол жакшы. Надина, бул жерден еще кошуп кетчү нерсе, общий картинаны үстүнөн билебиз да администрация. Биздин жердештер көбүрөөк каякта иштеп билип койсо болот да. Аллергия деп келишет. Значит, уборкада көп иштеп атышат. Химикат менен иштеп, дерматолог барбы, аллергия болуп атат. Көбүрөөк кайрылабыз деп, значит, биздикилер иштеп атат. Стройкада иштеп атышат. Травматизм строительныйда мынтип алдык, тигинтип алдык. Макалатта жаңы айтып атат, да? Ошо чарчап, давление деп, такси, жумуш деп жанталашып атат. Аны уже что-то не то боло баштаганда келип атат. Ушинтип эле кайсы сферада биздин жердештер көбүрөөк иштеп атат, мындай эле билип койсо болот да. Ошону айтып коеюн. Жакшы, бул жерде биздин мекендештерибиз жазып атат, мен окуп өтөйүн. Максат Сансызбай деген бизде Facebook колдонуучу жигитибиз кайрылыптыр. Эмнеге медицинаны бизнеске айлантып алдыңар? Ушул суроого ким жооп берет дейт. Балким бул мырзанын өзүнчө башкача көз карашы бар. Эми мен жооп берейин. Да, вообще эле заман өзгөрүп кетти. Капитализм, союз бүттү, баары бүтүп азыр заман өзгөргөндөн медицина да өзгөрүп атат да. Бесплатный медицина вообще негизи андай понятие жок азыр. Россияда да эч жерде жок. Дүнө жүзүндө жок да. Страховая деп коет. Значит, биз иштеп атабыз. Страховой немебиз төлөп атабыз да. Азыр 13% төлөйбүз. Ал акчаларды жыйнап алып, фонд анан больницаларга төлөп берип атат. Российский больнойлор ОМС менен баргандар өзүлөрү төлөбөсө дагы страховой компания тияктан акчаны алып, тияктан фонддон төлөп атат. Биздин ситуация кыргыздардын медцентрлери. Бизнес эмес, ушул жерден дагы айтып кетчү нерсе. Ошол биздин ценовая политика деп коеюнчу, бааларын айтайын. Ошол 2005 жылы кандай бааларды среднем койдук эле ушу районкулар жуматчылар. Почти ошо бааны кармап келатабыз да. Ошол 2005 жылы коюлган баа боюнча кармап келатабыз да. Анткени орустардын частный клиникаларына караганда 5 эсе, 3 эсе минимум арзаныраак кармайбыз да. Ошол жерде стоматологияны айтып коеюн. Эмне үчүн өзүбүздүн жердештерге деп бүт ошолорду биз изучать этип чыкканбыз. Биздикилер да көп кыйналбай, бизде такыр ноль кетпей, ошо бир баасын кармап, ошо ойдон почти келатабыз да. Да, кийин биз эми баягы жердештерге жардам берели деген биринчи ачылган медцентрлерде түшүнүк көп болчу, көбүрөөк болчу. Бирок эл көбөйгөн сайын медцентрлер да көбөйөт. Азыр Москва боюнча 30-дан ашык медцентрлер бар. Да, действительно, кээ медцентрлери чисто бизнеске өтүп кетет да. Жок антпей деп айта албайбыз. Лицензияны алып атат, законно иштеп атат. Бааларын өзгөрүп атат. Бирок бизде азыр мүмкүнчүлүк бар. Кыргызстандыктарга Москвада. Шашпай, салыштырып карап чыксын. Кайсы медцентрде баасы кандай? Башка медцентрдин главврачтары деле чалып атат. Бааны көтөрбөйсүңөрбү? Силер да кармап атасыңар деп. Кармап коюп атабыз да, бааны биз көтөрбөй койсок, алар да көтөрөбү? Ал жагы сурашып. Демек, бул медициналык тармакта иштеп жаткан баягы мамлекеттик ишканалар, мекемелер. Анан мамлекеттик эмес, жанагы жеке менчиктер бар да, коммерциялык жактары бар. Бүгүнкү биздин мына бизге суроо жазган мекендешибиз Максат Сансызбай, урматтуу мекендешибизге кайрылып кетет элем. Сурооңузга рахмат. Аябай туура суроону берип атасыз негизи. Бүгүнкү ошо коногубуз Дружба медициналык борборунун жетекчиси, өзүңүз балким уккандырсыз. Бул нерсе балким өздөрү
акча албаган учурда дагы страховая компания да коопсуздук компаниясы тиги жактан фонд каржылаган үчүн сиздер кээ бир учурда бекер дарыланган учурда деле ал акчаны медиктерге деле ошол фонд аркылуу врачтарга деле кимдир бирөө төлөп бериш керек да, аны кимдир бирөө каржылашка туура келет дегендей суроо болуп атпайбы? Сурооңузга туура жооп алдыңыз деп ойлойм. Бул жерден дагы бир пример айтып коеюн. Ар кандай ситуация менен орустардын частный клиникага барып калган жердештерибиз, алардан анан бизге келип калса, ой аябай жакшы түшүнүшөт да. Ой, айым эмне мынча арзансың деп. Бекерди, бекерди подозрительно карайт да. Анткени алар уже орустардын бааларын көрүп калган жердештерибиз, анан бизге келгенде таң калып калат да. Сиздер ушундай эле. Ушинтип калдым, тияка түшүп калдым. Тишим ооруп тияка бара калдым эле. 5000 жул салды. Силер 1000 келе жуласыңар. Акчалай бизнес деп атпайбы? Такыр бекер жул албайбыз. Биз да аренда төлөйбүз. Бизде сотрудниктер иштеш керек, бала бакасын барыш керек. Анан союз түгөндү деп атпайбы? Туруп алып эле. Эми заман өзгөрдү, заманга жараша биз да иштеп атабыз. Бирок ошого жараша эми баягы арзан койдук деп атпайсыздарбы? Эми дагы бир суроо пайда болуп атат да бул жердечи. Эгер сиздер арзан коюп алган болсоңуздар, сиздерге ошол атаандаш конкурент дагы башка медициналык борборлор бар да, туурабы? Алардын баасы бөлөк, сиздердики бөлөк болуп калса, анан мекендештерибиздин арасында ушундай түшүнбөстүктөр пайда болобу? Мисалы башка жерге барып, анан сиздерге келип, булар арзан болгон үчүн жакшы неме кылат же жакшы эмес кылат деген учурлар болобу ушундай да? Маселелер жаралганбы? Жана бир айтып кетпедим. Орустарга барып калгандар арзан экенин түшүнөт. Кыргыздардын клиникаларынын арасында айла жок кармап турабыз баасыбыз. Биринчи ачканда медцентрлер аз элек. 2 медцентр бар эле. Биз бааны кандай коюшубуз керек эле? Каалаган бааны кое берген жокпуз да. Бүт карап, салыштырып. Ошо биздин кыргыз жердештерибизде Подмосковьядан, тегеректеги шаарлардан, Москва эле эмес, бизге келгенде болуш керек эле да. Ал келиш үчүн арзан коюш керек. Орустар менен, орустун частный клиникасы менен бирде коюп алсак, эмне смысл бар анда бизге келип деген ой түшүнүктүү эле болот да. Ошон үчүн баасын ылдый карабайбыз. Ошол эки жактан берген толуктур алыстан бери жол неметип келсе дагы, ошончо баасы кармап туруш керек эле да. Кошпосун болобу мен? Болот. Негизи медицина илгертен эле Советский Союздун учурунда деле эң кымбат медицина болчу. Просто Советский Союздун учурунда биз бюджетный организация болуп, өкмөт силердин эмеңерге төлөп берчү. Азыр болсо рыночный отношения, коммунизмди өзүбүз тандап алдык, туурабы? Эми коммунизм болгондон кийин ар бирөө акчаны таап, өзүнө ден соолугуна төлөш керек. Мисалы, бир эле ошол эле бир укол, айтат, бир укол ушунча аласыңар деп. Бир уколго эмне кирет? Шприц кирет, спирт кирет, даже салфетка кирет, дары кирет, медсестранын иштегени кирет, санитарканын мусор жыйнаганы кирет, врач назначение кылганы кирет. Ар бирөөсүнө, мисалы 100 сом болуп калсынчы, ар бирөөсүнө 10 сомдон төлөп берсе дагы уже 100 сом. Ошону түшүнүш керек. Магазинде силерге эч ким арзан бекер же арзандатып, же бекер эч ким бербейт. Бизде эле ошол эле магазин эмес, бирок медицинский да. Ошону түшүнүш керек. Эмнеге акча аласыңар деп кээ бирөө нааразы болот. Анткени лабораторияда тоже курьер келип бизден алып кетет. Медсестра анализди алат. Санитарка жыйнайт. Лабораторияга алып кетишет. Лабораторияда 5-6 врач отуруп ошонун баарын текшерет. Алардын баары айлык алыш керек да. Ким бекер иштейт? Өзлөрүңөр дагы иштеп атасыңар да ошонун акчаны табыш үчүн. Ошону туура түшүнүш керек да. Жакшы. Урматтуу мекендештер, биз сиздер менен бүгүнкү Супар онлайн радиобузда конокто Дружба медициналык борборунун жамааты отурат. Андыктан суроолоруңуздар болсо биздин түз эфирдин астына комментарийлер менен калтырып койсоңуздар болот. Instagram колдонуучу мекендештерибиз, Одноклассники барагында отургандар
же Facebook баракчасында отургандар, же YouTube каналыбызда отурган мекендештерибизге кайрылуу жасап өтөйүн. Андыктан суроолоруңуздар болсо биздин түз эфирдин астына комментарий менен же биздин WhatsApp номерге 8925 805 9899 номерине WhatsAppка жазып койсоңуздар биз түз эфирден окуп бергенге даярбыз. Бул жерде ошол эле азыркы мекендешибиз Максат Сансызбай деген мырзабыздын экинчи суроосу бар экен, аны окуп өтөйүн. Эмнеге мамлекеттик лабораторияларды жойбосуңар, анализдерди туура эмес чыгарган частный лабораторияларга жибересиңер атайлап. Туура чыгарган лабораториянын калтырып калганын жойгула да, бекер акча төлөтпөй аларга деген ушундай бир өзүнүн көз карашына суроону бериптир. Буга кимиңиздер жооп берип коесуздар? Лабораторияда кимдер жооп бересиңер? Мен бир аз айтып кетейин. Мисалы, Москвада мамлекеттик лаборатория жок. Баары частный. Бүт баары частный. Даже мамлекеттик роддом, мамлекеттик поликлиника, мамлекеттик терапия, урология, нефрология, бүт баары тең жиберет анализдерди только частную лабораторию. Анткени мынау заттар анализдерди текшерүү үчүн аябай кымбат, аны чет мамлекеттен алышат. Россияда аны чыгарбайт. А биздин Россияга келгендерди башка мамлекеттер сатып алышат. Ошондуктан ар бир мамлекеттин өзүнүн баасын өзү коюшат. Нету Москвада и даже дүйнө жүзүндө деп айтсам деле болот. Бекер лаборатория, мамлекеттик деген жок азыр, жок. Да. Менче Бишкекте жүрөсү, Кыргызстан билдириши болду. Кыргызстанда мен мисалы өзүмдүн жеке азыркы кече башымдан өткөндү айтайын. Кече жакында мен дагы ошо Бишкекте көрүп жүрүп келдим, октомдар болуп канчанын аква лабораториясы бар экен, аквалаб деп. Экөөнө тең кадимгидей эле төлөдүм мен деле. Бирок азыр ушул эле суроону ошол мен толуктоо иретинде дагы берейин. Сиздерге мисалы анализ тапшырганда барышат да, туурабы? Анан сиздер кайсы компаниялар менен, ошол лабораториялык компаниялар менен иштешесиздер, жеке менчиктердин бар менен? Ар бир медицинский центр өзүнчө лабораторияларды тандайт. Эмнеге? Биринчиден арзандыгына карайбыз, баасына карайбыз чынында эле. Экинчиден канчалык результат чымчыл болуп чыгат, так чыгат. Мен айтайынбы, мен уже көптөгөн бери иштеп атам, орустардын поликлиникасында иштедим, частный. Туура эмес келет анализдер. Биз даже текшерип, просто эле мындай айтканда текшерип эметтик да. Кыздын анализин алып жибердик. Инфекция болуп келди. Ал өмүр бою эч ким менен жашабаса, эч кандай эме ооруга туш келбесе, эмне үчүн анда инфекция чыгыш керек? Вот ошону менен лаборатория менен разборка кылып, акырында айтышты, извините, биз туура эмес текшерип коюп жүрбүз. Ошондуктан тандашат, ар бир медклиника тандайт, кайсы лаборатория жакшы дейт. Да, кээ учурда бар, мына бизге жакпай калды. Биз, пожалуйста, башка эмеге барабыз, лабораторияга. Бизге нак анализдер керек. Чтобы ооруну точно билиш керек. Кайсы оору, эмне үчүн анализ ушундай болуп атат. И бизге дарылагандан кийин анализде обязательно контроль кылыш керек. Текшерип. Лабораторная достоверность вылеченности деген понятие бар. Если биз дарылап, өзү киши жакшы сезип, ой эже мен жакшы болуп калдым, очень хорошо. Бирок сен ошо лаборатория менен подтверждение кылгын. Чын эле ошондой болдубу деп. Потому что биринчи өзгөрүлүштөр болот. Ички органдарда канда болот, кан анализде. Пока өзү сезгенге чейин убакыт өтөт. 2 жума өтөт, 1 ай өтөт, жарым жыл өтөт, ар кандай. Ошондуктан пока лабораторный подтверждение болмоюнча полностью дарыланды деп биз айта албайбыз. Айыкты деп айтыш кыйын. Сиздер ошол жана биринчи анализ туура эмес келсе, кайра эле ошол компанияга сиздер өзүңүздөр повторун бересиздерби же башка компанияга жибересиздерби? Мисалы анализ келдиби, мен көрөм да, мен көргөнүм, аялдын сезими, мындайча айтканда эмне деп айтып атат, мындай эмне болуп атат, ошону салыштырам да, туура келеби же жокпу. Если туура эмес болсо, анда сурайм. Кел дагы бир сере тапшырып көрөлүчү анализди кандай болот экен деп. Макул болсо аламын.
И салыштырабыз. Өзүнө да көрсөтөм, көрдүңбү? Экөө окшош болуп атат. Значит, чын эле, же узак окшош болбой атат. Же симптом менен туура келбей атат бул анализ. То есть врач жөндөп отурган жок да, анализирует. Көрөт, кандай экен, туура болуп атабы же жокпу. И только на основании лабораторияга чалабыз, заведующий менен сүйлөшөбүз, врачтар менен сүйлөшөбүз. Эмне үчүн ушундай кылдыңар? Анализдерин алып текшергенден кийин мындай туура эмес анализ чыкканда алар калтырып коюшат. По закону 5 айга чейин калат. И ошону кайта текшерип, буга ишенбесек, биз башка лабораторияга жиберебиз ошо анализди. Если туура болсо, анда туура. Жакшы, биздин мекендешибиз өзүнүн берген суроосуна туура жооп алып окшойт деп ойлойбуз. Мен дагы бир ушундай бир сиздердин медициналык борборго тиешелүү суроо бергим келет да. Эми Адабековичка бүгүнкү күндө канча коллективиңиздерде, эмгек жамаатыңыздарда канча адам иштейсиздер? Канча врач, канча медициналык кызматкерлер бар? Дружба клиникабызда 14-15 врач, санитарка 2-3 медсестра, администрация ошондой 20 киши коллектив иштейбиз. Стационар бар деп атпайсыздарбы? Стационарда күндүзү, же кечинде жатып калса болобу? Негизи жаткызып беребиз. Хотя полиция дневной стационар деп өткөнбүз. Анан кыргызчылыкка салып жаткызып, керекпи керек жаткызабыз. Мекендештерибиздин арасында ушундай бир учурлар, ушундай бир абалдар болуп калат да. Акчасы жок болуп калат, ар кандай өзүнүн мекенинен алыс жүргөн үчүн акчасы жок болуп калган учур болот. Балким жана стройкада иштегендер сууктан бир күн эле суук не болуп, анан жатып калып жүргөн, анан бара турган жер жок, анан кыргыздардын ошо өзүбүздүн медцентрлер бар экен деп кайрылгандар болуп жүргөн. Аны биз өзүбүз деле угуп жүрөбүз да. Ошондой учурларда мисалы сиздерден кандай жардамдар болуп келатат? Эми баягы арзан болгондо дагы, арзандан сырткары бизде дагы сиздер айтпаган учурлар дагы бар да. Анан тиги мынча жардам кылдык деп эч кимге реклама кылбай эле жүрөсүздөр. Мен өзүм ушул нерсени сиздерден кызыгуу иретинде сурадым да. Андай эми адам ооруп калса бизге келет да. Тааныштар, бирөөлөр кимиси алып келсе да акыры бизге келет. Ушу медицинаны ачып, өзүң да билесиң. Диаспорага ассоциация медработников Москвы и Московской области башынан аралашып диаспора. Аякта да сурашып, бизден сурачу эле, эмне кылып атасыңар, кандай кылып атасыңар деп, башында башкача эле. Кийин жерлештерибиз көбөйдү, элибиз көбөйдү азырчы. Центрибиз да көбөйдү. Кийинки убакта эмне кылып атасыңар дейсиң. Коомчулук деп түзүлүп атпайбы? Ысык көл коому, Талас коому, Кара суу коому, Алабука коому. Кийинки убакта бир чети мен айтып атам, ушул жагы бизге жакшы болду деп да. Ооруп калды, келди, түшүнүп атабыз, акча жок. Все равно жардам бербейбиз деп эшикке чыгарып коюп. Жаткызат все равно капельница кылат. Дарылап кете беребиз. Анан бир жакшы жери азыр каяктан болосун. Таластан десе Талас коомунун төрагасына чыгып атабыз. Ушундай болуп атат. Бир жертесин келип, колунда такыр жок экен, ушундай болуп атат. Жатат бизде. Болбосо ушул оорулууну алып келатканда эле төрагасы өзү биринчи чыкчу болду. Көп жердеки карап койгулачы. Анан мындай кыласыз, биз жактан эмне жардам кылып атабыз. Биз айтып атабыз, жок дегенде дарысын алып келгиле. Ооба. Калганын биз бекер эле кылып эле, карап берели. Андан Кыргызстанга жиберели деп атабыз. Мындай ситуацияларда кимдер кайрылып калат? Биздин Дружбада эле 3 больнойду кетирдик да. Жакында. Жок, былтыр. Стройкадан кулап кеткен. Белден ылдый кыймылдабай калды. Шеле кыймылдабай калды. 4 ай кармадык го, ошо талай врачыбыз. Мен бутуна тургузуп койду дебейм,
болушунча кармап ошол жерде жатып, өзүлөрүн эметип, туугандары карап баса албай калган. Самолет менен алып кеткенге болбойт, транспортта. Ошондой ситуацияларда ким айткандай бизнес эмес, просто бутуна турганча деп биздин жардам ошол болот. Болуп турчу, карап, курастар карап, жакшы болуп калганча карап, анан Кыргызстанга салып жатабыз. Экстремный болуп калып атышат. 2-3 жолу ошондой болду. 2-3 күн кармай тургула, самолетко билет алып, анан кылганча жаткызып коюп атабыз. Бул жерден жерлештерибизге айтып кетчү нерсе, бир балабыз келди, ошо жылга артып. Жумушуна официально трудовой договор менен экен да. Фирмасы, директору да келди. Бүт кеткен чыгымдарын баарын төлөп берди да. Канча жатса да берди. Самолетун алып берди, коляска жана каталкасын алып берди. Салып ийдик Кыргызстанга. Кыргызстандан да биз менен байланышып турду да. Кыргызстандагысын да больницасын төлөп берип атты да. Анткени производственный травма болуп калат. Обязан экен да. Договор келишим ушундай түзүлүп. Берки балабыздын договору жок экен. Анын энатасы тежеп үйүн сатып келгенге чейин неме болуп калат. Ошон үчүн кайда иштесе да трудовой договор по закону ушул жагын туура алып кетишсе дейм да. Эми андай да Кудай сактасын, кызыктым. Биз эми баягы келип калып акчасы жок экен. Чыгып дебейбиз, андайыбыз жок. Колдон келишинче жардамын берип да. Азыр выходыбыз бар, ошо жердештерине чыгып, тияна чыгып. Алар жардам берип, жок жардам бербейбиз деген бир да коомду көрүлөт да. Ошол жагы бизге диаспоранын, коомчулуктун пайдасы бул жагынан жакшы болду. Мына урматтуу мекендештер, мына өзүңүздөр көрүп угуп отургандай, Москвада иштеп, жашап жүргөн мекендештерибиз көптүгүн билесиздер. Балким өзүңүздөр дагы көрүп отурасыздар. Ушундай бир оор учурлар болуп калган учурда бизде ушул кандай болсо дагы кыргызчылыкка барган учурларыбыз бар да. Анан ушул жардам иретинде ушундай каржысы жок болуп калса, финансовый жактан жетишпей жаткан учурлар болсо, кайрылган учурларда медцентрибизде иштеген мекендештерибиз, ушундай кызматкерлерибиз, медицина тармагында иштеп жүргөн мекендештерибиз албетте сиздерге кол сунууга ар дайым даяр экенин жандан бери бүгүнкү биздин конокторубуз айтып отурат. Андыктан дагы да болсо сиздердин кызматыңыздарда экенин айта өтмөкчүбүз. Биз ушул медициналык дружбанын бүгүнкү биздин конокторубуздун адресин айтып өтсөм, Дружба медициналык борбору ВДНХ метросунда Касаткина көчөсүндө 3-домдо жайгашкан. Андыктан суроолоруңуздар болсо, бүгүнкү биздин конокторубуздун өздөрүнүн телефонун берейин. Балким суроолоруңуздар болсо, дагы да болсо берсеңиздер же кайрылсаңыздар болот. 8926 483 0692 номерине байланыссаңыздар Дружба медициналык борборуна түз байланышкан болосуздар. Же болбосо түз эфирден бизге азыр суроолоруңуздар болсо жазып койсоңуздар, түз эфирден окуп бергенге даярбыз. 8925 805 98 99 номерине WhatsAppка жазып койсоңуздар же бизге комментарий менен кайрылып койсоңуздар, албетте суроолоруңуздарды окуп бергенге даярбыз. Максат Сансызбай деген биздин мекендештерибиз ушул кызыккан суроолордун бирин берип атат деп ойлойм. Кетестерилди бекер берет экен учеттогуларга Москвада. Бизде эмнеге 4500дөн 5000ден сатасыңар? Рекармон да ошондой дейт. Бул кайсы жылдар экенин билбейм. Бул суроого дагы кимиңиздер жооп берип коесуздар. Балким Махабат эже сизге тиешелүү. Эмне дагы? Рекармон кетестерилди дейт. Кетестероид. Рекармон анан ошо кетестери окшойт да. Ошону бекер берет экен учеттогуларга Москвада экен дейт. Анан бизде эмнеге 4500дөн 5000ден сатасыңар? Бул мекендешибиз балким Кыргызстандан ошол окшойт. Урматтуу мекендештерибиз, биз Москвадан түз эфирде отурабыз. Бүгүнкү биздин конокторубуз Москвада
медцентрибиз ачылган медцентрибиз бул Москвада иштеп жаткан медцентрибиз. Дружба медициналык борбору деп аталат. Бул кайра кайталап өтөйүн. Москвадагы медцентрибиз. Андыктан ошо Москвадагы мекендештерибизге тиешелүү суроолор болсо, түз эфирден кайрылсаңыздар болот, албетте. Анда эмесе мен ошол суроону толуктой иретинде Махабат эжекеге суроону беретөйүн. Сиз ошол келген мекендештерибизде ошо стационар болсо, стационардык учурда же амбулатордук учурда ошо дарылаган учурлар эми укол дарыларын өзүңүздөрдүн жанагы Дружба медцентринин ичинде чакан өзүңүздөрдүн аптекаңыздар бардыр да. Балким өздөрү алып келбеген дарылар болот да. Анан тиги жакка чуркатканга барып алып келсең дегенге жетишпеген учурлар болот да, туурабы? Ушул учурларда кандай кыласыздар? Дарылаган учурларда. Балким срочно жатыш керек болуп калса, жатыш керек болуп калса жаткырабыз да, жаткырып дарылайбыз. Дарылар ошол жаткан немесинен суммасынын ичинде болот. Анан бизде жок, өтө кымбат турган дарыларды гана алдырабыз да. Калгандары ошол төлөп аткан акчасынын ичинде дарылар. Жакшы. Мен анда суроону кайра эле улайын. Биздин мекендештерибиз кызыгып отурат окшойт. Балким биздин WhatsApp номерлерге азыр кайрылып жазып калса, мен суроолоруңуздарды окуп бергенге даярмын. Чынар эжекеге суроо бергим келип отурат. Төрөгөнгө жакын учур болуп калат да, мисалы. Анан сиз ар дайым ошол бир кыз келиндерибиз сизге келсе, сиз ар дайым консультацияны берип, кеңешиңизди ар дайым берип, көзөмөлүңүзгө алып, анан төрөйүн деген учурда Кыргызстанда же бул жакта же өзүңүздө ошол же жанагы төрөгөн бир роддомго барганга да мүмкүнчүлүгүңүз болобу, же өзүңүз менен иштешкен орус жанагы партнерлоруңуз да барбы? Бизге учетко келип тургандан баштап, кээ бирөө сразу келгенде сураймын. Кыргызстанга кетесиңерби төрөгөнү же бул жерде Москвада төрөйсүңөр? Анткени анализдер ар кандай да, Кыргызстанда бир анализдерди сурайт, орустарда роддомдордо экинчи анализдерди сурайт. Ошону биринчи чечебиз. Андан кийин Кыргызстанга кетебиз десе, эсептеп берем качан кетиш керек, учуруш керек. Анткени самолеттор ар бир срокто ала беришпейт. Ал самолетко учарында обязательно справка беребиз, что самолетко учканга болот, коркунуч бул аялга баласына эч кандай жок деген. Москвада төрөйм десе, роддомго айтам, мына жашаган жериңде мынандай роддомдор. Азыр орустардын роддомунун бир жери жакшы, день открытых дверей деген бар. Барышат, роддом менен таанышат, врачтар менен сүйлөшүшөт. Жакса, ошол роддомго прикрепление кылышат. Мен ушул жерге төрөймүн деп. Жакшы, анда врачыңды тандагын, кайсы врач менен төрөйсүң. Жок, мен врач менен төрөбөйм, мен мисалы күйөөм менен барам, же эжем менен барам, же мага да келишет, же сиз да барасызбы. Партнерские роды деген бар. Бар. Заявление жазат, мен макулмун на партнерские роды. Анда биз 2-3 неделя мурда төрөөнүн астында барабыз. Ошо партнерский роды менен окуган врачтардын бүт баардыгын бизге окутуп берет. Эмне кылышыңар керек, кандай кылышың керек. Барып алып эле мен жанына турам деген болбойт да. Мындай жардам берем, же мындай сөз айтам, же тигиндей коркпо деп сүйлөшүп неметебиз. То есть подготовка деген болот, ошол болот. Ага эч кандай каршы жок. Если төрөйм деп алып кетсе, бара беребиз. Обменный карта деген, ошо обменный карта бул эмне? Биздин поликлиника менен роддомдун байланышы. Биз ал аялды полу менен изилдедик, анализдери бүт баары жакшы. Жаткан жанындагы аялдарга эч кандай коркунуч жок. Баласы аман-эсен жаштакка ден соолукта төрөлөт. Мен мындай мисал алып келем да, мынакей сен төрөп атасың, сенин жаныңа келип алып эле бомушту жаткызып койсо, сен макул болосуңбу? Макул болбойт. Анткени өзүнүн баласынан коркот. Кандай болот? Өзүнөн коркот. Вот ошондуктан роддомдордо, если обследованиясы жок болсо, кээ тартынат, мени албай койду. Албайт. Анткени роддом биякта 5-6 эле аял эмес да. 200, 300, 400 аял. Эми ошонун бирөөсү жугузуп ооруп болуп калса, кийин кетсе эмне болот? Жакшылык болбойт. Ошондуктан обменный карта ошол да. Мага жөн эле жазып берилесизби? Жөн эле жазып бере албаймын.
жөн эле жазып бере албайм. Бул деген документ. Бул документ боюнча мен жооптуу болом. Если вдруг аял менен что-то не то болсо, мага роддомдон чалышат. Мынандай анализи мынандай экен. Эмне үчүн азыр мынандай болуп жоопкерчиликте жооп төлөмгө чейин роддомго киргенден кийин тигилер жооп берет. Роддомдо төрөп 40 күн роддом жооп берет. Бүт аракеттен бар роддом кылат. Ага чейин пока төрөгөнгө чейин менин обменный картамен ошо чалышат меге орус роддомдун врачтары. Ушундай анализ экен, ушундай немелер экен, кандай дейсиздер, кандай деп кээ бир кезде консультация дагы бизге беришет. Биз аларга консультация беребиз. УЗИ боюнча бир жолу болгон ошо чалып УЗИңер аябай жакшы экен, жакшы көрүп турсуңар, бүт баарын эметтик. Биз да ошол боюнча изилдеп биринчи көңүл бурган жок элек, андан экинчи жолу окуганда эмне ушундай туура деп өзүбүздө текшерип көрсөк ошондой экен. Молодцы десек биз деле жакшы болобуз. Жакшы. Урматтуу мекендештер, бүгүн бизде Супара онлайн радиосунун Супара каналыбызда түз эфирде конокто Дружба медициналык борборунун жамааты отурат. Жетекчиси Эдил Мукашев, Адырбекович жана Чынара Ильясова эжекебиз, гинеколог эжекебиз, анан терапевт эжекебиз Махабат Сарыбаева эжекелерибиз бүгүн бизде конокто. Андыктан гинекологияга тиешелүү суроолор же стоматологияга суроолор болсо, балким дарыланам деген ошо укол дары боюнча ошо кайрылат элем дегендер болсо, түз эфирден кайрылсаңыздар болот. Же болбосо 8926 483 0692 номерине байланышка чыксаңыздар, түз эле бүгүнкү биздин конокторубуздун телефон номерине чалган болосуздар. Балким эртең чаласыздар, балким башка күнү чаласыздар, же түз эфирден кайрылсаңыздар болот. Мен ушундай дагы бир жакшы суроо бергим келип турат. Эми азыр кыргыздар үчүн Кудайга шүгүр жакшы закондор чыгып калды, кыйла жеңилдетүүлөр болуп калды Москвадагы мекендештерибиз үчүн. Анан жанагы медициналык документтерин дагы даярдап алып туруп, ушул жердин жергиликтүү калкындай болуп эле поликлиникаларга же ооруканаларга кайрылса болот деп ушундай чечимдер чыкпадыбы, закондор чыкпадыбы. Анан ушул учурда сиздерде кандай болуп атат азыр? Балким жана пациенттериңиздер азайдыбы дегенде, же болбосо наоборот көбөйдүбү, же кеңеш алып келейин деген учурлар көп болуп атабы, же азайган учурлар болуп атабы? Жок, бул жерден өкмөткө рахмат айтсак болот. ОМС программасына киргизип иштеп атасың, налогун төлөп атасың. ОМС алып, страховой полис алып алып, поликлиникага жашаган жериңе бекилип закрепляться деп услугаларын ала берсең болот. Биз ага немебиз жок, бизге көп деле влияниеси жок. Кеп эмнеде, кеп баягы келип эле кайра тапкылабыз. Көбүнчө жердештерибиз орусча жакшы сүйлөй албаса, ошол эле ОМС'ин тактап албаса, даже алган күнү дагы гарантия жок, что алар деле орустун клиникасында эле аябай карайт, өзүлөрү айтып келет да. Жазылдык барды карабайт да. Мынтип атат, тигиз извини. Что ты хотел дегенде, жанда кел биз деле карайбыз. Элдин баары ОМС-ке өтүп кетти, бизге келбей калды дегенде. Главврач катары, администратор катары айтты, жок, бизде азайып кетти деп кеп анды эмес. Өзүң айткандай 33-34 жыл болду биз иштегенбиз. Эгер врач жакшы иштесе, жакшы врач болсо, элдер ОМС эчтекесин карабайт. Ошол врачты издеп элдер келе берет. Жакшы мындай дасыккан адистерди издеп жүрүшөт да. Москвага жаным келгенде 8-9 жыл московский клиникада иштедим. Мен азыр ошондон 15 жыл өттү. Ошол кездеги клиенттерим дагы эле издеп келе берет. Досторумуз дагы каяктасың. Анда туура түшүнүш керек. Жакшы врач болсо, эме келбейт. Деген ойду айтайын деп атам. Жакшы. Кошумча алып кетсем болобу? Болот, албетте болот. Боюнча дагы ОМСтер боюнча, ОМС алган жарандар боюнча биздин
мекендештерибиз боюнча ошентип ОМС бар эле орустардын клиникаларында турган жарандар деле келет бизге. Кандай учурда алар ал жака барганда очередке жазылат экен, врачка приемга кириш үчүн. Анысы же 1 неделя болот, же 2 неделя болот. Анан ошого чейин мен күтүп жүрө беремби? Жок, мен бул жака эле келдим деген учурлар көп болот. Мага көп кез келет да ошондойлор. Мен өзүбүздүкүлөргө эле тапшырайынчы, анализдеримди көрөйүнчү. Анан ал жака очередтен келгенде барам, ал жака деле деп келгендер көп эле да. Ошо мына урматтуу мекендештер, албетте кайсы жакта жүрбөңүздөр, оорубаңыздар демекчибиз. Бул жерде бизди, сиздерди жакшы ошо кул коюп угуп көрүп отурган мекендешибиз экен бул. Максат сансызбай, кечириңиздер, мен туура эмес түшүндүм, Кыргызстанда деп ойлоптум деп жазаптыр да жантан бери. Бирок сиздерге ушундай дагы бир суроо менен кайрылыптыр, мен окуп берейин. Менин креатиним 950-ге чыкты. Жакында больницага кабыл албай бесполезно деп жаттырбай койду. Срочно гемодиализ кылбасам өлөсүн деп. Апам айылдан келип 5-6 чөптү кайнатып креатиним 600-гө түшүрдү дейт. Өлтүрбөй эле 2 жума ичинде. Ушундай мүмкүнбү дейт. Анан Москвада адресиңиздер кайсы жерде деген ушу да кошумча жазып өтүптүр. Жооп берип өтсөңүздөр, кимиңиздер жүрөсүздөр? Бул креатин боюнча бул өзү бул жараныбыз кайсы жакта болот экен? 900-гө чыкканда деле 900-гө чыкканда деле нефрологияга жатып, дарыланып, андай учурлар өтө көп болот. Дарыланып, кайрадан ордуна келтирсе болот. Креатин бөйрөктү дарылаш керек да бул жерде. Анан дарыланат бул. Апасы чөп берип эле дарылап аткандан кийин эми кичине медициналык кызматкерлерге кайрылса деле алар деле дарыламак. Анан билбейм кимге кайрылган, бирок биздин нефрологияда дарылап эле айып туруп аткандар учурлар. Ошондон бул жерде сиздер билбейм. Адресиңиздерди сураптыр, мен кайталап өтөйүн анда. Кардиология институтунда нефрология центр бар да, нефрологическое отделение Кыргызстанда. Бишкекте бул, Бишкекте. Мекендешибизге бул жака кайрылып айтып койсоңуз. Бишкекте кардиологический институт бар бизде, илимий изилдөө институту дейт. Мирахимов атындагы кардиологический институт. Ошол жерде нефрология бөлүмү бар. Поликлиникасына эле кайрылыш керек. Эгер сиз областта жашасаңыз, кайсы жерде шаардасызбы, өзүңүздүн участковый врачыңыздан жолдомо алып, ошол жака барып дарылансаңыз болот. Кабыл алат деп ойлойм да. Мындай учурларда срочно барып дарыланышат да. Жиберчибиз, мен Кыргызстанда иштеп жүргөн кезде ошондой кезиккен, жакшы болуп чыккан пациенттер көп эле болчу. Мен да бир айтып коеюнчу. Негизи Кыргызстанда нефрология боюнча дарылаш аябай эле жакшы. Аябай врачтар аябай жакшы. Канчалык кыйын ооруларды алып чыгышат да. Национальный госпиталь тоже отделение нефрология деген бар. Ошол жака эле кайрылат. Жана доктор айтканынча направление алгыла дагы эч кандай албайбыз, безнадежный деген, ал это туура эмес да, кандай болуш керек эмес. Мына урматтуу мекендештер, бүгүн бизде Супара онлайн радиосунда, Супара каналыбызда конокто 20 жылдан ашык, 30 жылдан ашык эмгек стажы бар дасыккан медицинанын докторлору отурат. Андыктан суроолоруңуздар болсо дагы да бериңиздер түз эфир аркылуу. Же болбосо бүгүнкү биздин конокторубуздун өздөрүнүн телефонун берейин. 8926 483 06 92 номерине чалсаңыздар, WhatsAppка жазсаңыздар, балким ал жактан түз бүгүнкү биздин конокторубуздун өздөрүнүн телефонуна байланышкан болосуздар. Бүгүнкү биздин конокторубуз Дружба медициналык борборунун дарегин кайталап өтөйүн. Метро ВДНХда жайгашкан Касаткина көчөсүндө 3-үйгө кайрылсаңыздар, түз эле Дружба медициналык борборуна кайрылган болосуздар. Андыктан дагы да болсо мен суроолор бар экен. Кайталап жантан бери кайталап аткандан ошол жерде сиздерге дагы жазыптыр.
Максат Сансызбай жазууда дагы эле сиздерди активдүү көрүп отурат да. Дал ошол жерге барган Мирахимге дейт. Ошолор жактырбай өлөсүн деп жактырбай койду. Мозговой центр нефрология дейт. Максат Сансызбай мырзабызга кайрылуу өтөлү. Анда эмесе бүгүн биз ошо телефондорду жантан бери кайталап өттүк. Түз өздөрүнө байланышсаңыздар дагы жакшы кеңештерин берет. Же болбосо Москвага келсеңиздер. Балким жакшы жардам берип калат. Мен конокторубуздун ичинде өзгөчө Москвада көп кайрылган оорулар бар. Бул необходимый эмеспи? Жанагы ишиң түшсө дагы тишиң түшпөс. Ошон үчүн тиш маселесине кайрылып, бүгүнкү биздин ушул коногубуз Дружба медициналык борборунун жетекчиси Элил агабызга сөз берсек, ошо тиш боюнча кайрылгандар көппү? Анан жана түнү менен ооруп же ошо тишим жылдырат элем же дагы бирдемке болуп атат дегендер болобу? Ошо кандай карайсыздар? Жамакайларда бар. Кыргызстан болбой калат. Элдер өзгөргөн сайын, сан көбөйгөн сайын, ошого жараша тиш оору да көбөйүп атат. Жаштарыбыз көп келип атат да. Вообще медицина мындай экен. Биз азыр кайсы этапта турсак развитие медицина деп коелу. Японияны өнүккөндөрдү карап эле үйрөнүп кете берсек болот экен. Япония, Америка. Аларда азыр 3 востребованный специальность калган экен. Психотерапевт ар бир үй-бүлөсүндө болот экен. Ортодонт деп коет. Брекет байлап атпайбы? Прикуста. Биздин жаштарда азыр көбү ошондой болуп атат. Жалаң жумшак тамак ичип, тишке нагрузка жок, ошондон экология дели. Жашоонун немесине байланыштуу. Тиштер түз эмес, мурда түз эмес чыгып, түздөгү туташ болуп калат да. Артадан тиего күч келип атат. Тиштери жакшы эле, бирок түздөтөбүз деген. Көбөйүп атат жаштарыбыз. Психотерапевт деп атам. И сурдологи деп коет. Чулдур. Тоже экология, немеси боюнча ошо биздер ошол немеде келип атабыз. Эми аябай эле тиштери такыр чатак болуп кетти деп айткандан алыс биз азыр кайдашыр. Мен билишимче 100дөн ашык азыр. Ушу күндө 100дөн ашык, 150ге жакын стоматологдор бар. Москвада. Кайсы клиникаларда. Бул кыргыздардын стоматолог жеке ачкан ошо өздөрүнүн менчик медициналык борборлорунда, медициналык борборунда 150ге жакын стоматологдор бар. Сиздердин өзүңүздөрдүн бири-бириңиздер менен байланышыңыздар бар да? Да. Биринчиден 30дай медцентрлердин главврачтарынын өзүбүздүн группаларыбыз бар. Жана мурда суроо бердим, немеде лабораторияны кандай тандайсыз? Ооба. Биз бири-бирибиз менен байланышып турабыз. Мына лаборатория мынтип атат, силер ким менен иштеп атасыңар? Ал информация өзүбүз аралуу алмаштырып турабыз. Бизде колдон келбейт, силерде специалист барбы деп. Байланыштуу конкурент, не конкурент, но бири-бирибиз менен врач катары, медик катары общаться кете беребиз. Там немеси жок. Эл медиктерде чогулабыз, чоң майрамдарда чогулабыз. Ассоциация өзүбүздүн медработниктер. Сиздер да өзүңүздөрдү чогуу аш жейсиздерби? Аш эмне деп айтсам, жейбиз, конечно. Ошондо жолугабыз, билебиз. Кайсы врачыбыз кандай иштеп атат, эмне болуп атат. Москвада ошондой. Аягы туура эмес кылып атат. Анткат эле угабыз. Кайсы клиникада ким эмне кылып. Реакция беребиз, өзара чогулуп чечебиз. Сиздерге ошо кечинде чалып калдым, жумуш убактыңыздар канчада өтөт? Анан бирөө чалып калат да, анан мен тишим ооруп атат эле, ошо жулдурбасам болбойт, иштейсиңерби түнү деген учурлар болобу? Такыр эле кеч чалып калса айтабыз, тиги круглосуточный аптека, мынадарын ичип, мынаны кылып тур, да утра чыдап тур. Эми азыр каяка жүргөйсүз. Такыр эле кетип атса,
скорыйды чакырып тиши менен челюстүнө лицо боло десе алып барат. Если уж керек десе, шишип кетсе, болса экстренный ситуация Москва откажет. Осы челюстүнө лицолордун адресин беребиз, каяга барасың, ошол жерден таптагы ночной дежураттыр. Такыр эле кеч болуп кетти деп токтотуп коюш да болбойт. Колдон келген жерден беребиз, айта беребиз. Ушундай бир кызыктуу бир ситуациялар болот эмеспи? Баягы өзгөчө ошол медициналык тармакта иштегендерде кызыктуу учурлар да көп болот. Аябай экстренный иштеген учурлар көп болот эмеспи? Анан бир ушундай жагдайларга туш келген учурда кантип иштесеңиздер, түнү балким сиздердин пациенттер ушундай ооруп калган болуп калса да, балким тиш, балким баягы кыз келиндер ооруп калат, балким башка уколдары менен же давлениясы көтөрүп кетти дейли. Бар да эми ар кандай учурлар болуп калат. Анан сиздерде ушундай учурларда кантип иш алып баратасыздар коллективде? Мен айтып берейин. Маяк медцентр, кечки саат 8-дерде бар, кеч күздө болчу. Кыргыздардын больницасы деп эле гүлдүк бала экен. Келинчегин төрөп атса шуулдап бизге сүйрөп келди. 4-нче этажда билесиз. Анан 4-нче этажга чыга элек деле төрөй баштык. Тесна бар билебиз, ким бар да тесте. Мен врачтар бизде гинекологдор иштеп атат. А не лаза скорый кечинде да пробкаларда туруп жете албай атат бизге. Анан биздин врачтар жакшынакай төрөтүп, кыздуу болуп. Айттым анан атын Маячка деп коёбуз. Анан скорыйга салып бердик. Өзүнтүк келе берет. Рандом эмес деп бул жерде атсак, жок кыздардыкы деп знаем. Төрөт атпай алып келип. Жакалып келип, кандай да болот. Жакшы. Урматтуу мекендештер, сиздер менен 1 саатка чукулдап калып, 1 саатты уже болуп калдык шете. 1 саат бою ошол Дружба медициналык борбор. Бул Москвада жайгашкан медициналык борбор. ВДНХ метросунда Касаткина көчөсүндө 3-үйдө жайгашкан медициналык борбор. Андыктан суроолоруңуздар болсо, дагы да болсо түз эфирдин астына жазып койсоңуздар болот, же биздин WhatsApp номерге, же бүгүнкү конокторубуздун өздөрүнүн телефон номерин окуп өтөйүн. 826 483 0692 номерине түз байланышсаңыздар дагы, же WhatsApp'тан жазсаңыздар дагы Дружба медициналык борборуна кайрылган болосуздар. Андыктан суроолоруңуздар болсо дагы да жазып койсоңуздар болот. Андан биз эфирди уланталы. Эфир жыйынтыктар алдында мен ошо дагы бир өзүңүздөрдүн кесиңиздерге тиешелүү кызыктуу суроолорду бергенге аракет кылып берейин. Мен Чынар эжеге ушундай суроо бергим келип турат. Бул жака качан келип өзүңүздүн тармагыңыз менен мен жок Москвага барып ушул гинеколог болуп иштейм деп келип калдыңызбы? Качан келип калдыңыз? Анан Кыргызстанда канча жыл иштедиңизби? Анан ушул эле суроону мен Махабат эжеге дагы берейин. 81-жылы бүткөн мединститут Кыргызстанда. 3 жыл Токтогулда иштеп жүрдүм. Андан кийин Бишкекке келип, Бишкекте 1-чи роддомдо иштеп аттым, республиканский роддом болчанда. 91-жылы азыр 6-чы роддом деп коет, бирок республиканский роддом. Мизраттын артындагы роддом ачылган. Биз ушул жака которулганбыз, ушул жакта иштеп атканбыз. Жашынакай иштеп аткан жерде 12-жылы декабрда мага келип эле мынакей 3 күн кыргыздардын мигрант үчүн поликлиника ачылып атат. Кийимиң чогултсаң чогулт, чогултпасаң 3 күн. Все, жардам бериш керек. Спецзаказ менен күчтүү гинекологдор деп Кыргызстан жиберген гинекологдор биз кайрылып ошондой болуп калса. Мен ошол учурда как раз Кыргызстанда мага бийигирээк бир неме беребиз деп ошол жака чакырып атышканда Чынарбек Ташин ошол жерге келип иштеп кетиңиз, көп жылдан бери сиздин мени билдирбей эле автобиографиямдын баарын окушу, жетишкендиктер бар экенин билип, ошол жака чакырган. Макул, мен макул силер менен иштейин деп, как раз это ОМС было. Уже бир жума все заявление жазып, эметкенде 2 күндөн кийин эле жанагындай эме келди да.
все 3 күндүн ичинде чогулткуну мынакей сага колуңа билет учасың. Туган тушкандарым да билген жок, что мен учуп кеткенмин. 3 күндүн ичинде болуш керек. Билген жок. Ультиматум. Ооба. Бердик, маяк ошондо иштеп атыптыр. Кээ бир аштар кетип, кээ бир аштар калып. Чынын айтканда мындай медицинский тарап жагында бир аз кичине начарыраак болчу. Дневной стационар бар болчу, ошонун иши мындай жакшы болбой атканда, ошонун баарын көтөрдүк, врачтар бүт баарыбыз чогулуп, ночной дежурство кылдык, график түзүп, анткени калатты. Жана сиз айткандай кээ бир больнойлор үйүнө кете алышпайт. Ушул жакта эле калалычы деп. Калгыла эч кандай эме жок. Түнкү дежур бар. Анан ошондо биз врачтарыбыз көп болчу ушул жакта и түнкү же график боюнча калчубыз. Ар бир 4-5 күн түнкүгө калчубыз. Ким билет, түн ичинде ар кандай ситуациялар болот. Менде деле канча ситуация болду. Скорый чакырып кетирип аттык ооруларды, потому что именно түнкү кетирип оорулар бүт баары тең обострение болот да. И ошондон баштап эле калып калдым жерде. Москвада. Жакшы, сиз без заказа болуш келген атасыз. Махат эжеке сизге. Мен 91-жылы бүткөм. Мен анда КГМИ болчу. Азыр медакадемия болуп аталып калган. 91-жылы бүтүп, интернатураны Бишкектен өттүм, Талас шаарынан өттүм. Анан интернатура өткөндөн кийин Жалал Абад областында иштедим, Нофен районунда. Ошо менен балалуу чакалуу болуп, балдарды өстүрүп, декреттеттим. 2002-жылга чейин ошо медицина тармакта иштедим. Ошону менен Кыргызстанда ошол кыйын жылдары болду. Элдин баардыгы эле билет, перестройка, айлык маянасы да өтө төмөн болчу медиктердин. Ошону менен анан семья менен башка жумушта көтөрүш керек да. Башка жумушта жолдошум экөөбүз башка жумуштарда иштедик да, торговля. Ушу тияк бияка машина айдачу ошентип. Анан өзүмдүн профессияма кайрадан 2011-жылы келдим. Өзүбүздүн Талас шаарында иштедим. Азыр көрүп отургандар болсо кыргызстандыктарга салам айтам. Мени тааныгандарга болсо баардыгы жазышып атат азыр дагы. Жазышып турабыз. Кыргызстандыктар. Анан Таласта 2017-жылы Таластан Бишкекке кеттим. Балдарым чоңоюп, баардыгы окуп кетти. Анан Бишкекте 4-поликлиникада иштедим. Бишкектеги сотрудниктериме дагы, кесиптештериме, тааныгандарыма, тааныштарыма баардыгына салам айтып атам. Анан бул жака элдин баардыгы эле Москвага келип атат деп, бизде айлык маянасы аз болгонуна жараша бул жакта эми кичине көбүрөөк деп анан Москвага келип, Москвага келип, шартка байланыштуу. Москвага келип, эң биринчи эле издегенде башка жумуштарда иштедим. Мен башыман өткөрдүм да баардыгын. Карапайым калкыбыз кандай иштейт экен башыман өткөрдүм. Кандай жумуштарда, канча сааттан иштейт, кандай кыйынчылыктарды көрөт, ошонун баары менин башыман өттү. Мен аябай түшүнөм келген пациенттеримдичи азыр. Анан сурайм да кандай жумушта иштейсиң. Ошолордун ооруп атканы, ден соолугунун кетип атканы эмнеге байланыштуу? Ошондой жумуштарга байланыштуу. Бизде Кыргызстанда андай жумуш жок. Бизде 8 сааттык жумуш. Ашып кетсе 10 саат. Эми азыр өзгөрдү да кичине. А Москвада 12 саат эмес, 12 саат дегени 13 саат, 15 саат болгон. Анан жашаган жерлери алыс болгондор жолдо 2 саат, 3 сааттан жүрүп калат. Ошо менен уйкуга эс алганга 5 саат калат. Менин башыман ошондой өттү. Ошон үчүн мен аябай аяйм да. Анан ушул жерге келгенде биздин калкыбыз, биздин жарандар ушундай кыйналып жүргөнү общий жанагы абдан жаман болдум да. Ошон үчүн ушул жакта жүрөк турбайбы? Бизде эгер ошондой жумуш орундар болсо, бизде айлык маянасы жетиштүү болсо, эч ким бул жакта жүрбөйт эле. Өз өлкөбүздө жүрөт элек го депчи. Анан өтө бүт өлкөбүздө, бүт элибизге аябай боорум ооруду да. Эми бирок буюрса эми баардыгы ушул жакта эмгектенишип атат. Эми аракет кылып атабыз колдон келишинче бизге кайрылгандарга. Көбүнчө ошол жумуштун кыйынчылыгына байланыштуу да. Жаштар баардыгы эле көпчүлүгү
варикозда жап-жаш болуп туруп тамырлары кеңейип кеткен. Жап-жаш 30га чыга элек, 25ке чыга элек жаш балдар, кыздар аларга боорук ооруйт. Кыздар келечекте болочок энелер. Болочок эне болгондон кийин ал оорулар күчөйт, алар кийин кош бойлуу болгондо. Анан көп ооруларды туудурат да артынан. Осложнениялар көбөйөт. Ошого кейиштүү көрүнүш да булчу. Денсаулыктардын кетип атканы, ошо бизден жаштар көбүнчө кыйналып келишет да, кыйын жумуштары. Ошондо анан бул жакта эмгектенип калдым мен. Ушу октябрь айында келгем ушул медцентрга. Дружба медцентрине коллективге кошулуп калдыңыз. Ушул коллективге кошулуп калдым. Мен ыраазымын. Коллектив абдан жакшы. Ошол эми ишибизге бардыгыбызга ийгилик каалайм. Сиздерге дагы биздин коллектив да өркүндөп өнүгүп өсө берсин. Бизге келген пациенттер бизден сакайып кетишсин, ыраазы болуп кетишсин. Жакшы нерселерди каалайм бардыгына. Рахмат. Бул жерде сиздерге бир жакшы бир калып элек жазыптыр. Нуржамал Жалилова деген бизден баткенден жазып жаткан, балким Лейлектен жазып жаткан бир эжекебиз, бул журналистпи, ушундай мен так билбейм, бирок ак халатчандарга рахмат. Чын дилден иштеп жардам көрсөтүп келаткан дарыгерлердин саны көп болсун жана Аллах сиздер аркылуу шуфа бере берсин деп жакшы каалоо тилек жазыптыр. Рахмат билдиребиз. Сиздердин каалоо тилектериңиздер дагы бүгүнкү биздин конокторубузга албетте дем күч берет. Андыктан суроолоруңуздар болсо дагы да берсеңиздер болот. Бизде эфир жыйынтыктай турган мезгилибиз аз калды. Жана Махабат эже жакшы бир мен айтып калдыңыз. Варикоз деп калдыңыз да, ушул варикозду сиздер кантип дарылайсыздар? Бул жерде эми варикоз башталып аткан кезде бул эми азыр бул эмнеге байланыштуу? Көбүнчө нагрузка болгонго байланыштуу да. Анткени бул жерде көпчүлүгү жумушчулар 12 саат, рабочий день 12 сааттык да, жумуш убактысы. Туруп иштешет көбүнчө. Отурганга даже жарым саат деле убактысы болбойт да, өтө көп. Мен өзүм ошондой жерде иштеп көрдүм да. Биринчи иштегенде ошондой жерге кирип кеттим. Пока өзүмө жумуш табылганча деп, анан 12 саат турат экен. На ногах эми көбүнчө ошондой жумуштар. Анан ошодон чыгат да, бутуна нагрузка көп келгенден. Буну эми алдын ала албайбыз биякта иштегендерди. Алдын ала албайбыз да, мындайча серьезно айтканда алдын алынбайт да бул деген. Биякта жумуш ошондой. Анан болгондо эми бизге кайрылганда өтө күчөп кеткендер кайрылат. Анан мындай чыдап жүрө беришет да көпчүлүгү. Биринчи ооругандан башталат да, бут ооруйт, ооруй берет да. Ошол уже башталышы болуп калат. Анан бизге келген учурлар болот, кызарып, шишип, кээде даже ириңдейин деп калабы, ошондой жаман болуп кетет да. Бирок аларды дарылайбыз, капельница беребиз. Жакшы болгон кезде эми өздөрү да келбей да качып кетет. Стройкага барыш керек да анткени. Андайлар көп болот. Жүрмөлөп иштегендер бар, тизелеп төрт аяктап эме стяжка кылышып, ошонткендер көп кыйналып келет да бизге. Көп эле учурларда көп эле кезиккен. Жумуштан кетип калат, анда оокат таппай калат, кетип калса. Айла жок, эми кичине мындай дарыланып алат дагы, анан кете беришет. Бирок мындай ошол оорууну кичине күчөтпөгөнгө бир учурда кармап тура турган таблеткалар, дарылар өтө көп азыр. Ошол назначениясына беребиз аны келгенде. Ошону ичип жүрүшөт да. Эң биринчи мекендештерибизди ден соолугуна карап деп кеңеш бересиздер да, мына азыркы ушул күндө аябай дүйнөдө бир резонанс жаратып аткан оорунун немеси бар, коронавирус деп. Анан бул боюнча дагы эфирден пайдаланып мекендештерибизге кеңешиңиздерди берип өтсөңүздөр. Кандай болуп атат Москвада мекендештерибиз? Москвадагы абал тууралуу айтып өтсөңүздөр. Көрүп атабыз да, коронавирус деген өзү болгон экен, мутация болуп экен. Эми деле баягы вирустун бир түрү дейли.
вакцинасын таап, вакцинасын жасап, дарыларын жолун тапканга аракет кылып атса, дагы убакыт керек бир аз. Кийинчерээк кылып атабыз методики выявления коронавируса, ошо именно ошол вирустукун. Ошон үчүн жолдорунда табылып атат, кайсы анализ менен билсек болот. Ошолорду тапкандан эми элдин санында көбөйүп атат, ооруп аткан экен. Бүгүн угуп атабыз, бүгүнкү күндө Европа баштады. Италия, Иран, 2700 ушунча адам уже зараженный. Но и в то же время азыр уже айтып атышат. Бир жарым айдын ичинде уже выращивать этип, вакцинасын уже над этим работаем. Количество сайтов табылат арасында. Эми баягы общий вирусный защитасы болсо керек. Скученность кылбай, таза гигиена, таза кармап, паниковать этишин деле кереги жок, но таза кармап, көп топтошкон жерге барбай пока. Абайда. Метродон келдим, жуу, таза кармап. Гигиена туралы анан көрөбүз. Кудай сактасын. Так, сиздерде толуктайсыздарбы боюнча мен суроону коронавирус боюнча мен баягы элдерде ар кандай балким түшүнүгү жок жүргөндөр бардыр, анан жана маска кийгиле деп эле атпайбы. Балким паниковать этиштин кереги жок да, өзүнчө салыштын кереги жок. Жөн гана элге бир маалымат иретинде айтып өтсөңүздөр деген ой менен суроо беретем. Мага кээ кезде мен акыркы күндөрү кош бойлуулар келип калышат да, ошо састуу болуп калдым деп, маска кийип, температура болуп, анан баягы эле анализ кан тапшырып, канына карап, ошо билинет да, кандай оору, же гриппи, же ОРВИ, же Кудай сактасын ошо коронавируска илип кетти. Бирок азырынча Кудайга шүгүр, андайлар кезигиши элек. Биз да врачтар менен байланышабыз, кандай симптомдор, кандай өзгөрүштөр, анализдер. Бири-бири менен ошону бөлүшүп турабыз да. Москвада бар центр, инфекционный центр. Алар дагы эч мындай каршы чыкпайт. Бар болсо сезсеңер же ойлонсоңор что ошо коронавирус болуп экенин жибергиле, биз кабыл алабыз, жардам беребиз деп мындай каршы эч ким чыга элек азырынча. Эми азыркы быйыл Москвада кыш жеңил болду да. Анан бир түрү эле кар эрип, жаз сыяктанып калат, анан бир күн караса кыш болуп, орунча кум болуп, анан жамгырга айланып, ушундай бир нерсе болуп калат. Анан бул учурдагы сиздерге кайрылып аткан оорукчандар кандай оорулар менен көбүрөөк кайрылып атат? Мисалы, балким грипптин өзүнчө бир түрү менен кайрылып атат, же тамак оору менен, же дагы бир башка оору менен кайрылып аткан, же инфекциялык башка оорулар. Простудный оорулар менен көп кайрылат да. Суу шамалдап калган деп коет го. Простуда. ОРВИ, типа ошондой ОРВИ, вирусный инфекция ошондой менен көп кайрылат. Тамак ооруйт, бир башталганда тамак ооруйт, температура болот. Анан тамагы басылганда анан мурунан кетет, көзүнөн кетет, ошентип анан жөтөл болот. Дарыланат, ошо дарылайбыз. Көбүнчө ошондой кезигет да. Мен мекендештерге кайрылып атайын, анан сиздерге мен эркин микрофон берсем. Урматтуу мекендештер, бүгүн бизде Супара онлайн радиосунда конокто Москвадагы медцентрлерден Дружба медициналык борборунун эмгек жамааты бул жерде бүгүн бизде конокто жетекчиси Эдил Мукашев жана гинеколог эжекебиз Чынар Ильясова, терапевт эжекебиз Махабат Сарыбаева эжекелерибиз конокто болууда. Андыктан суроолоруңуздар болсо дагы да түз эфирдин астына жазып койсоңуздар болот. Мен операторлорумдан суранып кетейин, эгерде Одноклассники, Инстаграмдан жазып жаткан конокторубуз, то есть көрүүчүлөр болсо, түз эфирден жазып жаткан суроолору, кабыл тилектери, сунуштар болсо бизге мага жеткирип бергенге аракет кылсаңыздар. Же болбосо бизден бул жерде жазып жаткан мекендештерибиздин суроолору бул жерден окулбай алса, мен мекендештерибизден кечирим сурайм. Эгерде
окулбай калган суроолоруңуздар болсо мен бүгүнкү биздин конокторубуздун WhatsApp номерине өздөрүнүн адресине жеткирип бергенге аракет кылам. Сиздер менен байланышып, сиздердин суроолоруңуздарга жооп бергенге даяр. Андыктан суроолоруңуздар болсо, бүгүнкү биздин конокторубуздун өздөрүнүн телефон номерин берейин, жазып алсаңыздар 826 483 0692 номерине түз байланышка же болбосо WhatsApp'ка жазсаңыздар дагы Дружба медициналык борборунун адресине түшкөн болосуздар. Мен Москвадагы ошол Дружба медициналык борборунун дарегин кайталап өтөйүн. ВДНХ метросунда жайгашкан, Касаткина көчөсүндө 3-үйдө жайгашкан дарекке барсаңыздар, түз эле Дружба медициналык борборуна барган болосуздар. Бизде мына 1 саат ашык бою түз эфирде отурган конокторубузга мен бүгүн эркин микрофон берейин. Элбекке, Чынар эжеке, Махабат эжекелерге, мекендештерибизге, балким эли журтка, Кыргызстанга же дагы бир айта турган сөзүңүздөр болсо, эфир жыйынтыктар алдында эркин микрофон берсем. Силерге, кыргызстандыктарга, Москвада жүргөн оорубагыла деп тилейт. Ден соолугуңарды карагыла, сактангыла. Денсаулықты бір жоготуп алсак, көпкө проблема болуп калышы мүмкүн. Ооруп калсаңар тартынбай эле келе бергиле. Жок дебейбиз, колдон келген жардамды беребиз. Колдон келбесе, московский клиникалар менен договорлорубуз бар, айка жиберебиз. Акыры болбосо Кыргызстанга жиберебиз. Акыры жардам бергенге аракет кылабыз. Бирок өзүңөр сактагыла, сактангыла, карагыла, ден соолукка көбүрөөк көңүл бургула. Биз иштеп атабыз, жардам бергенге даярбыз. Мен кайрылсам ошо кыз келиндерге кайрылат элем да, ден соолуңарды чыңагыла, анткени силердин ден соолуңардан кийинки биздин балдарыбыз кандай болору түз эле ден соолукта болуш мүмкүн, болуш керек да. Убагында кайрылгыла, суроо бергиле, консультация алгыла, консультациябыз акысыз, любой суроолорго жооп бере берем, телефонду если керек болсо калтырып коебуз, чала бергиле, приемго келгиле. Көбүнчө кухняда отуруп алып, ой бул мындай экен, ол тигиндей экен, ол тигини кылба, муну кылба деп бири-бириңер менен сүйлөшпөгүлө. Мен дагы бир жолу айтып жүрөм, биз бекер 7 жыл окуп ушунча стаж менен жүрөбүз. Даже биз коркобуз кайсы ооруга кайсы дарыны жөндөн жөн бергенден. Ошондуктан өзүңөрдү дарыланбагыла, келгиле бизге. Биз эч качан жардамыбыздан кетпейбиз. Махабатышке. Биздин мекендештерге кайрылаар элем, өздөрүңөрдү карагыла жакшылап. Москвада жүргөндөн кийин эми бул жерде тамак ашта биздикине караганда башкача. Кошумчалар көп, зыяндуу заттар көп бул жакта. Москванын өзүнүн экологиясы дагы Кыргызстандагыдай эмес да. Бул жакта производство көп, вредный факторлор өтө көп. Ошон үчүн мен сунуш кылар элем, биздин мекендештерге өздөрүн карап, анан могу Москвада витаминный комплекстер көп аптекаларда. Ошолордон алып ичип турушун. Көпчүлүгү билбейт анычы. Анан жеген тамагы эми убактысы ас болсо, однообразно жеген тамагы менен жүрө беришет да, иммунитети түшөт. Анан кийин ошодан келип көп оорулар пайда болуп атпайбы? Көбүнчө аллергический оорулар. Анан жеген тамактары дагы добавкалар көп болсо, конечно, аллергия алат. Көп фастфуд менен питание алат. KFC, Макдональдс, ошондой зыяндуу нерселерден Фастфудтан алысыраак болуп дейм, анан газировкалардан мен каршымын да, ушундайларга. Анан адреналин деп коет го, флеш, напитоктор, жанагы энергетик напитоктор. Вот ошолор дагы аябай зыяндуу. Анан жаш балдар, особенно жана таксисттер ичип алып жүрүп атпайбы? Жаш балдар көбүнчө ошондой ичкендердики давлениелери өтө бийик болуп келет да. Алар өздөрү да сезбейт ошону. Мага көп ошондой кезигет. Ошол ден соолукта болгула, өзүңүздөрдү карагыла, оорубагыла. Бардык жакшы нерселерди каалайм. Ойлогон максаттарыңарга жеткиле, бул жака келе, мен бир нерсе кылам деп келе дейм, бардык эле
ошол ойлогон максатыңарга көздөгөн ойлоруңарга жеткиле. Рахмат, студиябызга дагы бир жолу куш келипсиздер. Иштериңиздер дайыма ийгиликтер боло берсин. Ошол канча мекендештерибиздер ушу сиздерден ушу жакшылык издеп бир сиздердин кызматыңыздарды күтүп келген болсо, ошол актала берсин, рахматын, алкышын ала бериңиздер. Ийгиликтер кошто берсин ар дайым. Биз эфир жыйынтыктай турган мезгил келип калды. Мен дагы бир жолу мекендештерибизге сиздердин адрести, телефонду акыркы жолу айтып өтөйүн. Балким мындан кийин түз эфирден азыр көрбөй калган мекендештерибиз болсо, эфирден кийин сиздерге балким түз эфирден телефон номерлеринизди угуп кандар көргөндөр болсо, түз байланышат деген ойдо айтып коеюн. Бүгүн бизде конокто Москвада жайгашкан Дружба медициналык борборунун жетекчиси Эдил Лукашев, врач, стоматолог агабыз, андан кийин гинеколог эжекебиз Чынар Ильясова эжекебиз, андан кийин ошо терапевт эжекебиз Махабат Сарыбаева эжекелерибиз конокто болду. Дружба медициналык борбору метро ВДНХ метросунда жайгашкан Касаткина көчөсүндө 3-үйгө барсаңыздар, Дружба медициналык борборунун адресине барган болосуздар. Жолбосо бүгүн бизде түз эфирден суроо бере албай калган мекендештерибизге ушул бүгүнкү биздин конокторубуздун өздөрүнүн телефон номерин берейин. Балким суроолоруңуздар болсо же кандайдыр бир маселелер боюнча кайрылган десеңиздер, өздөрүнө байланышка чыгыңыздар. 8926 483 06 92 номерине түз байланышсаңыздар же WhatsApp'тан жазсаңыздар дагы бүгүнкү биздин конокторубуз өзүңүздөргө түз байланышып, балким кеңешин аласыздар. Эфир аркылуу кайрадан жолугушканга чейин саламатта туруңуздар. Супара онлайн радиосу дайыма сиздер менен, эч качан оорубаңыздар. Ар дайым ден соолукта болуңуздар.